депутаттар, бир эки маалымат берип коеюн. Кече күнү эле жакында ушул санариптештирүү боюнча бир интервью берип атып, биздин цифровизация боюнча маселелерди каралып атып, анан айлык маанай боюнча дагы суроо берилип калган да. Анын алкагында жоопту бир аз туура эмес форматта кетип, коомчулукка бир аз туура эмес кетип калыптыр. Ачык айтып коеюн, мына менин колумда документтер бар. Анын алкагында биздин депутаттардын оклады 58.432 сом. 58.432 сом. Андан сырткары ооба жашыргандан фонд берилет 80.000 сом. Бирок ал фонд ошол эле биздин машинебиздин ремонтуна, ГСМине, ал эле эмес айдоочусуна, ал эле эмес бизге канчалаган элдер кайрылат, алардын ишмердүүлүгүнө биз региондорго көп барабыз. Бир эле самолет менен барып келгенге 10.000 сом болот. Айтор ушул сыяктуу нерселерге керек болсо ал 80.000 үстүнө айрым учурларда үстүнө кайра өзүң акчаңан дагы ошончо кошконго туура келет. Ушул нерсени маалымат катары айтып коеюн. Анткени бир аз башка форматта коомчулукка бир аз тарап кетти.